алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Келдибек Маратбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин эл аралык иштер боюнча координатор болумун. Бүгүнкү күндө, урматтуу мекендештер, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp баракчаларында туура эмес маалыматтар тарап жатат. Фейковый маалымат деп айтсак болот. Бул окуп чыксак, Министерство внутренних дел Российской Федерациянын приказынын копиясы тарап жатат от 22 сентября 2022 года, номер 542 дейт. Приказды окуп чыксак, об организации работы по призыву граждан Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на службу в вооруженных силах Российской Федерации дейт. Бул маалымат, урматтуу мекендештер, фейк деп биз жарыялап жатабыз. Бул маалыматты МВДтан биз тактадык. Керекте болсо биздин Россия Федерациясында элчилигибиз буну өзүнүн баракчасына фейковый маалымат деп чыгарышты. Министерство иностранных дел Российской Федерации Бишкектеги посольствосы дагы өз баракчасына бул маалыматты фейк деп чыгарышты. Урматтуу мекендештер, суранып кетет элек, мындай туура эмес маалыматтарды бири-бириңиздерге таратпоону. Анткени ушул маалыматтарды көп ким түшүнбөй, ызчуу жанжал чыгып жатышат. Урматтуу мекендештер, сак саламаттар болуңуздар. Сиздер менен Келдибек Маратбеков, Кыргыз диаспора кеңеши.